Опсуз чоң сааттан сызылып түшкөн кумдун үнү гана көктөөнүн сыйкырлуу багынын тынчтыгын бузат. Ошол кум саат турган ченде өскөн эки жапайы бактын ортосундагы жерден эр төштүктүн башы чыгып турду. Баатыр көздөрүн жумуп, көктөө менен болгон кармашты эстөөгө тырышты. Тамактарга кошулган уу дарыларды ичип алып, биринин артынан бири жок болуп кеткен алыптарды, жүрөктү шүрөөр жандарды көргөн көктөө алданып калганын билди. Ал ача айкырык менен төштүккө жолунду. Чал куйрукту минген төштүк оңой менен ага кармата койгон жок. Канаттуу тулпарларынын оозун бери буруп, көктөөгө атырылып келди да бир шилтем менен анын башын алып салды. Тегеректеги элдин, төштүктүн досторунун кубанганын айтпа, бирок жеңиштин кубанычы көпкө деле созулган жок. Алдыда достору менен ажырашуу, коштошуу турган. Бул аз мезгилдин ичинде эр төштүк өзүнүн күлкүлүү да, ишенимдүү да жаңы досторуна бат эле үйүр ала түштү эле. Эми аларды капаланткысы келбей, өзүнө жат бул жерден дароо эле кетип калууну чечти. Бул сыйкырдуу бакка шашып келгени да мына ошондон. Азыр өзүн өзү Маамыттар менен жакшылап коштошпогон үчүн, ыраазычылык билдирбей кетип калган үчүн ичи ачышып турду. Баатыр бир кезде караңгыдан өзүн көздөй жылып келе жаткан бир нерсени сезди. Карай калса көктөөнүн өзү. Көктөө аны шылдыңдай, түпсүз капкара көздөрү менен табаалап карап турду. Көктөөнү жеңдим деп эртерээк кудуңдап турасың төштүк. Ушунча болуп көктөө эч кимге жеңилип көргөн эмес. Анткени мен өлбөймүн. А сен болсо эр төштүк, эртелеп өзүң көр каздың. Менин багымдан кеткен жол жер үстүн эмес, жер астына алып бараарын билип ал. Сен эми өлгөндөрдүн жаны гана жай тапчу, мындан да караңгы дүйнөгө туш келесиң. Төштүк, эми сен өлөсүң. Андан кутула турган аргаң жок. Кош, төштүк Баатыр. Кетип бара жаткан көктөө артына кайрылды да, досторуңдун баары колго түштү. Алардан жардам күтпө деди. Эр төштүк кумдан бошоноюн деп аракет кылды эле, бошонмок түгүл манжаларын да кыймылдата албады. Айласы кеткен Баатыр кыйкырды эле, кыйкырык түгүл үнү да чыккан жок. Төштүк ал күчүнүн баарын жер соруп алып жатканын сезди. Анын терисине бир замат деле бырыш-тырыш кирип, чачы агарып кетти. Ага жардам бере турган киши деле жок эле. Сакага айланып, анын чөнтөгүндө жаткан чал куйрук да ээсинин кандай тагдырга туш болгонун билбеди. Эсинен танган төштүк андан бери канча мезгил өтүп кеткенин билген да жок. Бир кезде көзүн ачып, өзү аз жерден өлүп кала жаздаган аңдын жанында жатканын көрдү. Араак ченде тааныш эмес жаш аял иш кылып олтурат. Төштүктүн көзүн ачканын көрө коюп, мен көктөөнүн кулу Куйтугуңмун. Ал мени жер үстүнөн уурдап келген. Мен сенин жашынышыңа жардам берем деп шыбырады. Эр төштүккө акырындап күч кире баштады. Ал Куйтугуңдун артынан араң дегенде үлгүрүп ээрчип бара жатты. Куйтугуң жолдо бара жатып, өзүнүн көргөн азап тозогун Баатырга толугу менен айтып берди. Ал Кытай ханынын кызы Бейит экен. Куйтугуң атка күндүн көзүн көрбөгөнгө көнө албай, алыста кайгы муңда калган ата энесин сагынып, сароору болуп жүргөндөн улам ушул жер астына конуптур. Ал өзүн уурдап келген көктөөнү аябай жек көрөт экен. Куйтугуң андан желмогуз бала төрөптүр. Баары бир экөөнүн өлгөнүн көрсөм дегенде ак эткенден так эткенин да айтты. Бейти Баатырды көктөөнүн эс алуучу жайына ээрчитип кирди. Үйдүн бурчунда дөөнүн баласы уктап жаткан бешик турат. Алар бешикти жылдырып коюшуп, анын алдынан ороо казышты да ага эр төштүк түшүп жашынып калды. Бир аздан кийин үйгө көктөө келди. Ал өзүнүн эпсиз чоң келен керебетине бутун сунуп жатты да, Куйтугуңдун ага чиркей да жолотпошун буйруду. Бир маалда эр төштүк шибеге менен чоюн кулакты сайгылап кирди. Өкүрүп бакырып ыйлаган бала уктап жаткан каардуу атасын ойготуп ийди. Куйтугуң, балага эмне болгон, соорот баланы, кыйкырып калды көктөө. Аял баланы сооротуп бүтөөрү менен эр төштүк шибегесин алып дагы сайгылап кирди. Өкүрүп бакырган бала жаңы эле уйкуга кеткен көктөөнү кайра ойготуп ийди. Анда ойгонуп, жини шакардай кайнап ордунан тура калган көктөөгө Бейти мындай дейт: балаң өзүнүн жанын сенин өлбөс жаныңа кошуп коюңду суранып жатат. Ыйлаганын жөнү да ошол. Көктөө күңдү көп ишеңкиребей карап турду да, анан эшикке чыгып тур деди. Бейти тышка чыгып кетери менен дөп эшикке жүзүн жакындатып, бияктан алыс-алыс жерде, чөлдүн аркы жагында
ал тайкы деген аскалар бар. Ал аскалардан алтын башат деген алтын булак агып чыгат. Ал жерде аркар жашайт. Аркардын ичинде сандык бар. Ал сандыкта 40 кучкач бар. Менин жаным мына ошолордо. Сенин жаның салынган кучкач да ошол жерде болот деп баласынын кулагына шыбырады. Төштүк баланы сайгылаганын токтотту. Тынч алган бала да, Көктөө да бат эле уктап калышты. Бейти Баатырды шаардан узатып коюп, коштошуп кала берди. Жалгыз калган Төштүк чөнтөгүнөн сакасын алып, өкчөп койду эле алдында баягы акыреттик досу Чал куйрук пайда болду. Экөө алтын булакты беттеп зымырап учуп жөнөштү. Көктөө өзүнүн эс алчу жайында эмнегедир шалдырап, буту колун тартканга дарманы келбей жатты. Анын буга чейин минтип ооруп калганы, жалы кеткени дегеле эсинде жок. Бир маалда эшик шарт ачылды да бөлмөгө Төштүк кирип келди. Баатырдын бетине бырыш-тырыш түшүп, чаштарынын баары агарып, катуу агарып кетиптир. Көктөөнүн өзү деле жыргап кеткен жок. Канча кылым, канча мезгил жашаганы менен бир эле заматтын ичинде мусаапырдын кейпин кийип, от өчкөн көздөрү менен Баатырды карап турду. Төштүктүн колундагы жыгач сандыкчаны көргөндө Көктөөнүн жүрөгү такыр эле түшүп калды. Көктөө, менин желден күлүп аркарымды кантип кармап алдың деп сураганга араң жарады. Менин досторум көп, деди Төштүк сырлуу, аска бетинде ар ойноп, бер ойноп, Чал куйрук экөөнө түк карматпай койгон аркарды ойлоп. Айласы кеткен Төштүк көптө гана баягы Илбирсти эсине түшүрдү. Илбирске аркарды кармаш татаал деле эмес болчу. Ошентип Төштүк колго түшкөн аркардын ичинен сандыкчаны сууруп алды да дароо эле 39 кучкачтын мойнун жулуп салды. Баатыр эми минтип акыркы тирүү калган кучкач менен калтырап титиреген Көктөөнүн алдына келди. Көктөө, жер үстүнө кетүүчү жолду эми көрсөтөсүң го, деди Баатыр колуна акыркы кучкачты кыса кармап. Жан соога Төштүк, Көктөө жалынып жиберди. Менсиз сен жер үстүнө чыга албайсың. Жолду сага желмогузду жиберген Бекторунун өзү тосуп турат. Ал сени бияктан жөн эле чыгара койбойт. Ага сенин өлүмүң гана керек. Андан башка жол болуш керек, жашырбай айт, же жашооң менен коштошо бер деп Төштүк кучкактын башын жулуп алмакчы болду. Шашылба Баатыр Төштүк, сени жер үстүнө алып кара куш гана алып чыга алат. Сөзүн бүтүп бүтпөй Көктөө бөлмөдөн чыга качып жөнөдү. Төштүк жана чыгайын деп калган кучкачты ыргытып жиберип, Көктөөнүн артынан түштү. Жан айласын издеп дал бастап качып бара жаткан Көктөөгө ана жетем, мына жетем деп бараткан Төштүк нар кескенде колуна оңдой кармады. Бир кезде Көктөө туруп эле жок болуп кетти. Таң калып оозун ачкан Баатыр эки жагын эңтеңдеп карап, жерде бир кап буудайдын чачылып жатканын көрдү. Ушул төгүлүп чачылып жаткан эгиндин ичинен эми ал Көктөөнү кантип табат? Кумурскалардын жардамы мына эми тиймей болду көрүнөт. Төштүк баягы кумурсканын бутун ала коюп түтөтүп иделе, ар кайсы тешиктен жер жайнаган кумурскалар чыга келишти да, кумурскалардын падышасы алеки заматта Баатырга буудайдын кичирээк бир данын көтөрүп жетип келди. Төштүк артына бурулуп, короодо байланып турган уйларды көрдү да, алаканына жаңкы буудайдын данын салып, сыңар мүйүз уйдун биринин оозуна алып барды. Ал буудайды тили менен жалап гана койду. Жер астындагы дүйнөнү титиреткен, өлбөстүн суусун ичип түбөлүк караңгылыктын падышасынын күнү муну ушинтип чоң өкүнүч менен бүттү. Төштүк сарайдан чыкканда аны Маамыттар чогуусу менен күтүп турушкан экен. Алар Төштүктүн карыганын, чаштарынын ак куудай болуп кеткенин көрүп, жаман капа болушту. Аңгыча болбой аларга удаа эле Акченем менен Конокбайлар да жетип келишти. Көктөөнүн өлүмү туурасындагы кабар жер астындагы дүйнөнүн 4 тарабына тез эле тарап, элдин баары сүйүнүп жүрүшкөнүн айтышты. Тоо токойлорго жашынып, качып жүргөндөрдүн баары шаарга кайра кайтып келишти. Көктөөнү тегеректеп жүргөн жан жөөкөрлөрү, кошоматчылары, камчысын чапкандары баары тең туш тарапка куулушту. Акченем Төштүк Баатырга ыраазычылыгын билдирип, жетин албай, сүйүнгөндөн эмне дээрин билбей турду. Төштүк Акченемге өзүнүн жеңишине ортоктош болгон Маамыттарды, Чал куйрукту тааныштырды. Андан соң Акченем ага атасынын кайгылуу тагдыры туурасында, Көктөө Урумханды 40 кулач казанга салып, Ала көлдүн түбүнө чөгөрүп таштаганы туурасында айтып берди. Мунуккан Чал куйрук чыдабай кетти. Ал хан кызына таазим эте жүгүндү да, мен ал казанды алып чыгып бере аламын деп шашкан бойдон Төштүккө бурулуп айтып калды.
Көлдүн түбүнө түшкөнгө уруксат эт баатыр. Эгерде суунун үстүнө көбүк кан чыкса, анда менин казан үчүн жин шайтандар менен жан аябай кармашып жатканым. Кара көбүк кан чыкса, анда менин өлөрүмө аз калганы. Агарган көбүк оргуса, кадиктүү тулпар чал куйрук казанды сүйрөп келгени деди. Ошентип айтып коюп, чал куйрук сууга курулдаган тейден кирип кетти да, жээктегилердин баарын күттүрүп, көпкө кабар болбоду. Бир кезде Жертиң шаар Мамыт жерге жата калып, Үч Мамыт менен эртөштүк. Мен көргөндү көрдүңбү? Мен туйганды туйдуңбу? Сормо көлдүн түбүндө сопол куйрук сом туяк ал чал куйрук барыптыр. Чал куйрук алгазан азапты артык салыптыр. Талкалашып тебишип, талыкпастан урушуп, канаттары кайрылып, катуу мүшкүл иш көргөн жаныбарым чал куйрук күч кубаттан айрылып, ал чал куйрук боодандын каны калган бир кашык, эти калган көк жашык. Эмнегедир улам тереңге кетип, кармаш жайы көп угулбай калды деп чыркырап жиберди. Ала көлдүн бетин кандуу көбүк жаап калды. Төштүк жээкти бойлой ары бери чуркап, кагылайын чал куйрук, айбан да болсо жаныбар каралашкан бууданым. Канча бир рет жан бергем душманымды куткарбай өзүңдү минип кууганмын. Өлүмгө эмне жибердим, өзүңсүз кантип жүрөрмүн деп кыйкырып көзүнүн жашы талаалап чуркап жүрдү. Муну ошентип эртөштүк кара жаак булдурсун кармай калып эмерди. Ат ичпестен ала көл карсылдатып жиберди. Төрт Мамыты биригип жерди сабап турганда, жер титиреп, көл толкуп, жеткилен кыйын иш болду. Көлдүн баары чачылды, жердин баары казылды. Төштүк чал куйруктун артынан мына ала көлгө түшкөнү турган. Бир кезде көлдүн үстү мемиреп, тынчый калды да, суу астынан агарган көбүктөн кийин дегеле опсуз чоң казанды сүйрөп, чал куйрук сүзүп чыкты. Төштүк менен Мамыттар аны утурлай жүгүрүп жетишти да, казанды 40 кулагынан сүйрөп тышка алып чыгышты. Капкагын ачышса, колунда таягы бар, алтын күмүштөн кыюулаган кийимчен урум кан чыга келди. Акченем атасын барып кучактап, ал экөө турду бушактап. Урум кан жетти төштүккө, үзүктөй жерди учаттап. Бар бол баатыр, досторуңа да таазим этем. Жерибизди көк дөөдөн бошотуп бердиңер, эми каалаганыңарды сурагыла. Колумдан келгенин силерден аябаймын, деп абдан ыраазычылыгын билдирди. Ошол эле жерде жерин секиртпес Мамыт чабармандыкка дайындалды. Жертиң шаар Мамыт, Көрөгөч көз Мамыт Урумкандын кеңешчилери болуп калышты. Эпчил ууру Мамытты хан болсо келген меймандарга оюн көрсөтүү үчүн чакырып алды. Анан эртөштүккө мындай деп кайрылды. Жолуң алыста, татаал экен баатырым. Сени жер үстүнө алып кара кушкан алып чыгалат. Ал жер астындагы дүйнөнүн чегинде жашап, дүйнөлүк дарактын чокусуна уя курат. Биздин дагы, силердин дагы дүйнө мына ушул дарактын тамырына байланган. Жер астындагы дүйнө баштары сынган, алып кара куш байырлаган бай теректен, жарык дүйнө эпсиз чоң чынар теректен башталат. Ал теректин түбүндө менин кызым Бектору жашаган анча чоң эмес алачык турат. Те атам замандан бери ал биздин чегибизди кайтарып келет. Муну Кудайым өзү ченеп бычып койгон. Дүйнөлүк дарак бир болгону менен ал экөөнүн ортосунда түпсүз туңгуюк жатат. Дарактын бир тарабынан экинчи тарабына бир да жан өтүп кете алган эмес. Сен биздин дүйнөгө Бекторунун каалоосу менен келгенсиң. Ал сага түбөлүк аял болуу үчүн сенин өлүмүңдү каалаган. Мен эми бул дубаны кайра жандырайын. Сенин кенжекеге болгон сүйүүң сени күн дүйнөсүнө жеткирет. Бектору канчалык кайгырбасын, акыры сени кечирет. Канча кылган менен ал сенин уулуңдун апасы эмеспи? Келечекте уулуң бокмурун дала эрдиктерди көргөзөт. А сен кенжеке экөөң бактылуу болгула. Сен бул жакта жүргөнүңдө жердин үстүндө 7 жыл өтүп кетти. Сени карыган ата-энең жаш колуктун катуу сагынып, күн сайын жол карап күтүп жүрүшөт. Коштошоордо өзүңө алтын сака берейин деп турам. Өкчөгөн сайын каалашыңча алтын алып турасың деди. Канчалык кыйын болсо да, коштошуу керек деген жаңы кызматтуу болушкан Мамыттар да, аларды таштап кетип бара жаткан Төштүк да жакшы туюп турду. Алардын оюна койсоң, ажырашпай ээрчип эле жүрө бергидей.
Чал куйрук бейти көйнү гана көтөрүп уча алмак. Эр төштүк мурдагы күнгө кайрылып, Көктөөнүн уулу кайда деп сурады. Бейти колу менен сарайды жаңсап көрсөттү. Төштүк ошол хан сарайды көздөй жөнөдү. Кирерде төштүк токтоду да акырын кулак түрүп тыңшады. Баары тынч. Төштүк эшикти ачып, үйгө кирери менен бирөө секирип келип аны жерге көмөлөтө бир койду. Көрсө ал Көктөөнүн баласы чоюн кулак экен. Кыска убакыттын ичинде эле аябагандай өсүп кетиптир. Эми ага төштүктүн далы жетпей турду. Ал баатырдын кекиртегине тиш сала албай, атамдын өчүн албай тынбайм төштүк, каныңды ичем, дагы кичине чоңоем да сени өлтүрүп тынамын төштүк деп ызырынып жатты. Бейти менен чал куйрук баатырга жардамга жетип келишпегенде эмне болоорун ким билсин. Бейти баланын бутун тулпардын куйругуна байлады да, чал куйрук өкүргөн ымыркай каны чээрди дыр каяктатып сүйрөп кетти. Төштүк эсине араң келип олтурганда гана үзүлгөн арканын сүйрөп чал куйрукта жетип келди. Ошентип төштүк бейти экөө чал куйрукка миништи да көктү карай сызышты.